Кыргызстанда быйыл бир катар туристтик тейлөө борборлору ачылмак. Биз азыр Балыкчы шаарында турабыз. Аталган борбор дээрлик курулуп бүткөн. Буга чейинки маалыматта июнь айынан баштап бул борборлор иштеп баштамак. Азырынча качан ачылары белгисиз. Редакция туристтик тейлөө борбору менен таанышуу үчүн Балыкчы шаарына барды. Ал шаардын кире беришинде эле оң тарапта жайгашкан. Жолдо аталган борборго шилтеме көрсөтүлгөн. Бирок имарат курулуп бүткөнү менен ачыла элек. Борбор тууралуу маалымат берчү киши да таба алган жокпуз. Мындан улам редакция транспорт жана коммуникациялар министрлигине байланышты. Аталган министрликтин маалыматтык саясат секторунун башчысы Кылыч Досумбетов бардык куруу иштери аяктаганын айтып, колдонууга берүү үчүн туризм департаментине өткөргөнүн белгиледи. Ысык көл аймагындагы 5 туристтик сервистик борборлорду транспорт жана коммуникация министрлик тарабынан заказчы катары биз Дүниелик банктын каражатын эсебинен салып бүткөнбүз ал центрлерди. Азыркы убакта ал жерде баягы аларды салуу жумуштары аяктады. Транспорт жана коммуникация министрлиги тарабынан бүттү ал. Ошо сервистик центрлер азыр даяр элдерди кабыл алганга. Айта кетүүчү нерсе, ал жерде ошо көлдө турист болуп жүргөн адамдарга ар кандай шарттар түзүлүп атат. Ал жерде алар ысык көлдөгү кандай мероприятиялар жүрөт, ошо боюнча кабарланат. Ошондой эле көлдө кандай достопримечательностьтер бар болсун, ошол жөнүндө кабар берет. Андан сырткары ал жерде медициналык центрлер, ошондой эле жанагы инвалидтер үчүн да атайын жайлар, парковкалар. Ошондой эле эгерде телефондор разрядка болуп калса, ал жерде из алып телефондорду баягы заряд этип алып анда болот да. Андан сырткары айтып бере турган нерсем, бул сервистик центр мен ойлойм келечекте Кыргызстандын социалдык экономикалык жактан ошондой эле туристтик потенциалын өнүгүүгө аябай чоң шарт түзүлөт. Транспорт жана коммуникация министрлиги тарабынан ал жерде баягы каражаттын Дүниелик банктын эсебинен жумушту салуу, ошо жана центрлерди салуу жумуштары аткарылды. Азыр биз туристтик департаментке ошол жайларды бергенге даяр болуп турабыз. Ал жерде жумуш баягы мамлекеттик, анан кийин жеке өнөктөштүк принцип аркылуу ал жерде ошо элдер иштейт, баягы иштеп ошол жердеги туристтерге кызмат көрсөтөт. Андан ары редакция туризм департаментине байланышып, борборлор качан расмий ачылары тууралуу маалымат ала алган жок. Ошону менен туристтик сервистик борборлор качан ачылары белгисиз.